Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кудайым буйруса дагы бир жакшылык иш баштап жатабыз, туугандар. Баарыңыздардын жардамыңыздар керек. Мына ушул мечитти буйруса чоңойтуш керек экен, туугандар. Бул жер Куршап айылы, Кызыл Октябрь айылында ушул жерге навес салыш керек экен, туугандар. Азыр дагы бул жакта такси менен кичине маек кылабыз. Экрандан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар, туугандар. Милан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшыбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кандай шүгүр, тынчсызбы? Тынчпы? Рахмат, имандар саламатпы? Жакшы, рахмат, Аллага шүгүр. Милан ака, ушул боюнча кичине маек берсеңиз, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек? Орозу айтка чейин бүтүш керек да буйруса, Ассаламу алейкум, кыргыз журтчулугу, ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар. Биз ушул мына Рустам Калматовдун инибиздин көмөгү менен, ушунун жардамы менен, ушул көтөргөн идеясы менен ушул Астаната, Кызыл Октябрь айылындагы Астаната мечитинин жамааты, ушул аксакалдар жамааты, айылдын имамы, алобидин дамла болуп, баардыгы ушул кеңешип, машварага коюлуп, ушул нерсени чечип, ушул токтомго, ушул бүтүнгө аракет кылып атабыз. Кудай кааласа ушул мечитибиздин алдына ошол ферма менен, темир менен узундугу 23 метр, туурасына 8 метрлик навес куруу максатында ушул максатында иш-чараны ушун баштап жатабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул иш-чарага, ушуга соопчулукка салымын кошом деген жарандарды баардыгыңыздарды ушулга салымыңарды кошушуңарга баардыгыңыздарга чакырып кетебиз. Эми муну куруштан дагы бир максат, ушул мечитибиз 2002-жылы курулгандан кийин ремонттор алмаштырылды, үстүндө крышасын алмаштырдык. Бул жака хужура жок эле, хужурасы болду. Биякта шарттар түзүлүп, душевый кабиналар, баардык дааратканалар өз жайында. Бул жакта кухнябыз бар, бактарактары. Эми ушул жерге муну куруштан максат дагы азыр эми орозо жылдан жылга 10 күн алдына жылып отуруп, мына кыш убагына туура келип баратат. Ошого байланыштуу айт намаздарда ушул жамаат мечитинин ичине батпай калгандыктан сыртка чыгып, жамаат менен курбан айт, орозо айт намаздарын окуганга туура келет. Ошого эми Кудайдын кандай күндөрү болот, Аллага маалым. Каар, жамырлуу күндөр болушу мүмкүн. Ошого үстүбүз жабык болуп турсун деген максатта ушул иш-чараны уюштуруп, ушу навести курганга баардыгыңыздарды чакырып кетебиз. Алланын ыраазычылыгы үчүн салымын кошкондорго дагы Алла ыраазы болсун. Туугандар, биздин бүгүн дамылабыз кичине келбей калды убакыт. Ошол дамла өзүнүн турмуштук тиричилик иштери менен бир жакта экен, байланышка чыга албай калдык. Ошол дамлада өзү катышып, ушул жерден видео обращениеге катыша турган болду эле. Эми бул да Кудайдын каалоосу. Ошо дамла келсе болот эле, келе албай калды. Ошого эми дамла айта турган нерселерди ушу биз айтканга аракет кылып атабыз. Туугандар, ушул карта номерлерди коебуз, московский номерлерди коебуз. Ал жакта өзүм маалымат берем. Кыргызстан номерлери коебуз. Бул жакта таксир маалымат берет буйруса. Мындай туугандар, ушул мына сөрүгө чейин болот да. Мындай навес болот темирден. Азыр көп эле мечиттерде ошондой го. Азыр көрдүңүздөр, азыр жаан чачындар көп болуп жатат. Ошого байланыштуу ушул жерлерге Кудай буйруса чоң кылып навес кылабыз. Келиңиздер туугандар, кайдыгер болбой, 1 сом 2 сом болсо дагы жардам берели. Бул мечитке келип, мечитте намаз окуганда сооп болот, ибадат кылганда сооп болот, жакшылык амалдарды кылганда сооп болот, таспих, китеп алып бергенде сооп болот. Туугандар, келиңиздер. Баардыгыбыз кайдыгер болбой жардам берели. Адам баласы өлгөндөн кийин 3 амал жетип турат дейт да, туугандар. Ошон үчүн ошолордун биринчи амалы ошол айылга мечит салып берип коюу, суу чыгарып берип коюу, жакшылыктарды кылып коюу, артынан бара турган ушул соо амалдар экен да, туугандар. Садака, садака 70 баладан кайтарат дейт. Туугандар, келиңиздер. Кайдыгер болбой ушу жардам берели. Акча жагынан жардам бере албасак дагы ушул видеону башка туугандар менен бөлүшүп коелу. Мечитке келип кызмат кылам дегендерге, материал жагынан жардам берем дегендерге сөзсүз түрдө номерлерди калтырабыз. Коркуп этпей эле сөзсүз кайрылып байланышсаңыздар болот. Баарыңыздан Аллах таалам ыраазы болсун. Мекендештер, бир туугандар, көп түпүрсө көл болот демекчи, кыргыз элибизде өз сөзү бар туугандар. Келиңиздер. 1 сомдон болсо дагы Кудай буйруса жардам берсек, ушул мечит бүтүп калган болсо, мына сооп, аябай сонун сооп болот туугандар. Келиңиздер. Баарыңыздарды кайрымдуулукка чакырабыз. Ассаламу алейкум.